Салам достор, мен Чөкке. Адахан Мадумаровдун үйүнөн $150,000 табылып, ошол боюнча бир ой пикиримди айтып коеюн дедим эле. Уру дейт, тое жейт дейт, өлгөнчө карганат деген баягы кыргызда сөз бар. Бирок көпчүлүгүңүздөр билбейсиздер, сезбейсиздер. Мындай көпчүлүк кездешет чиновниктерде. Бирок ошонун бири мынакей бүгүн жанын жеп турган Адахан болду да. Адахан деген шакал. Мына бүгүн Кудайдын калпын айтып, $150,000 где-то Атамбаевскийлерден эле да, башка берде чоңураак Райым да кой, Райым, Атамбаев ушулар эле, ушул тарап эле да. Бийликке эң соперник болгон. Ушу тараптан эле, эки тараптын бирөөсүнөн эле $75,000 чыгарганбы же эки тарап. Кыскасы $150,000 алганда мен муну баягы как саясатта аралашып жүргөн катар мындай эле чувствовать этип атам да. Анан үйүнө кирип барсам мен баягы пандемиянын учурунда мен майым жок, үйдө эч нерсем жок деп. Эми бул видео дагы бир канча күн мурун тартылган экен, бүгүн коомчулукка чыгып атат. Анан жанын жеп атканын карабайсызбы? Эмичи куфайканы кийип алып, куфайканы кийип алган, мен үйүмдү саткам, апасынын анан баламды үйлөнтөйүн дегем, анан үй алып берейин дегем деп. Именно ушундай убакта үй алып берейин дедиң беле. Именно ушундай убакта эле балаң үйлөнөм деп чыкты. Ушундай эмне шаштырып турбу девушкасы да, мен түшүнбөйм да. Именно мына ушундай убакта азыр сураштырып келсе, социал-демократтар партиясынын лидери балаңдын катыны жок болуп чыгып калат. Эки деп куплю-продажа жок. Жок, куплю-продажаң жок. Жөн эле сен жанагы Азаттык, Кактус медиа дей ошолордун баарын калп айтып, андан тышкары экс-депутат шайлоодеги кагазды көрсөтсөм, сен кагазың жок, ал сен Кудайдын калпын айтпай эле кой ал. Куплю-продажа болот, куплю-продажаң жок экен да сеничи. Уят да бул Адахан, сен тилиң сүйлөгөндө беле тилиңди шалпылдат тибиңен тибитке чыгып тибел ушундай сүйлөшүлөң го. Эмне бир курткан эки оронуп, чабандардай болуп топуңду ылдый, мурдуңа чейин түшүрүп алып, тимеле көзүңөн, кашың баарын жамынып алып, эмне компост болуп, үйгө эмне бакуш болуп атасың? Каканес туруп берди момдай, каканес. Же эмне ал милициялар эмне сен бор оруп коет деп атасың, ошентип компост болуп койсоң эле, бор оруп коет деп атасың. Ал деген буйрукту аткарып атат, ал эч качан бор орубайт ал. Садырга эле меден на колени эле тура калбасаң ошол жерден эле сразу. Ай мен кеттим мен, любой жериңди бер, мен кеттим деп. Башка вариантым жок. Адахан, сен садыр кеткен күнү дагычы. Сен кеткен күнү дагы эчтеке болбойсуң. Кеткен күнү дагы эчтеке болбойсуң. Ушул эле ойдон каласың. Бул далилденген да буга чейин. Далилденген да. Эмне болдуң 5-октябрда башка көзгө жейип? Эмне болдуң сорунбай кеткенде эчтеке болгон жоксуң? Эмне болдуң Атамбаев кеткенде эчтеке болгон жоксуң? Сен тил менен элди алдап келатасың, хайп менен, пиар менен. Анан ушундай акчаларды жасап келатасың, бирок ошол акчаларыңды жасаганыңды эл көргөн жок. Бирок Кудай көрүп турат. Кудай мына бүгүн ошентип иштеп жасаган акчаларыңды мынакей чындыкка чыгарып атат. Кудай деген бардык нерсенин хайптын дагы жазасы бар бул. Ар бир киши хайп этип атса эле ойлоп атасыңарбы эмне? Хайптын жазасы өтө катуу. Бул Алла берет хайпка жазууну. Садыр Жапаров бербесе дагы Алла берип коет. Ошо достор, мону Адаханга жеткирип койгулачы, Адахан. Сам Ахматов попал к нему. Ага.
Ким эсептеш? Аны эсептегендерин эсептеп турат өзү. Канча акча бар эле? Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери экс-депутат Мадумаров үйүн тинтүүдө алынган 150 000 доллар тууралуу комментарий берди. 11 декабрда Facebook'ta массалык башаламандыкты уюштурууга шектелген топ жана Мадумаровго байланышкан тинтүү деген аталыштагы 3 мүнөттөй видео тараган. Анда милиция кызматкерлери Адахан Мадумаровдун үйүн тинтүүдө саясатчынын сумкасынан 150 000 доллар табылганы айтылат. Тасмада Мадумаров акчаны жакын арада уулун үйлөнтүп, той өткөрүп, андан кийин үй алып берүү максатында чогултуп жатканын айтканын, бирок кийин суракта каражаттын булагын көрсөтүп бере албаганы белгиленген. Мадумаров милиция кызматкерлери 150 000 долларды далил зат катары алып кеткенин билдирди. Апасы квартирасын сатып, акчасын менин ортончу уулума таштап кеткен деп, квартиранын сатылышы жөнүндөгү келишимдин көчүрмөсүнөн бери көрсөткөнмүн көздөрүнө. Уулума таандык болгон квартира сатылып атат. Анын сатылган күнү баасы бүтүндөй бүт баары мамлекеттик каттоо кызматынын кагазында көрсөткөнмүн. Азыр бардык нерсе булардын колунда да, адамдын бетине мындай бир көөнү сыйпап коюп, анан актана бер деп коюп жата бериш булардын расмий саясаты бул. Аталган видеону ким, качан тартып, социалдык тармактарга таратканы белгисиз. Ички иштер министрлиги комментарий бере элек. Мадумаров 22 ноябрда милицияда күбө катары суралганын жана өлкөдө массалык башаламандык уюштурууга шек саналып кармалгандар менен байланышы жок экенин айтты. 22 ноябрдын таңында бир катар саясатчылардын үйү тинтилип, 10 адам кармалган. Уулум өзүнүн патерин саткан. Менин ортончу уулум өзүнүн патерин саткан. Мамлекеттик каттоо кызматындагы сатып алуу сатуу жөнүндөгү келишимдин кагаздарынан бери турат. Менин балам замат эле эртеси күнү 2 күндөн кийин арыз жазган. Мага тиешелүү болгон акчаны тез кайтарып бергиле деп. Ошол бойдон жумуп жатышат.